Үстүздөгү жылдын 4-кварталында мурда коррупция же мамлекеттик муниципалдык мүлктү уурдоо менен байланышкан кылмыштар үчүн соттолгон адамдарды кызматка алууга тыюу салган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу каралган. Мындай чектөө соттуулугу жоюлгандарга тиешелүү болот. Ошондой эле кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүп, аны баарына ачык жарыялоо пландалууда. Бул реестрге киргизилгендер кайра кызматка дайындалбайт. Мамлекетке мүлккө кол салып, коррупционерлік қылып, парақорлық қылып, маражерлік қылғандар дағы елден ұялбастан, елдің есебінен, ел төккен салық есебінен айлық алып. Талдоочу Барпыбай Абдылваповдун белгилөөсүндө бийликтин терс негиздер боюнча жумуштан бошотулгандардын аты жөнүн реестрге киргизип жарыяланышы эң туура кадам. Анткени азыр кезинде таза кызмат өтөбөгөнү деле, паракору деле бийликке кайра эле кызматка коюлууда. Эгерде аларды эмне үчүн кызматтан кеткендиги ачыкталса, мындай мүчүлүштүктөргө жол берилбек эмес. Эгерде ушул долбоор ишке ашып, кара тизменин кабыл алынып ушул уюштурулуп кала турган болсо, ошого окшогондорду сразу кара тизмеге тизмелеш керек дагы, газетага жарыялап туруп, элге ачыктап коюш керек. Ошондо элдин алдында уят болуп калат дагы, кийин башка бийликке умтула албай калат деген ойдомун да мен. Министрлер кабинетин мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга ишке алууга тыюу салган кара тизме түзүүнү план ишке ашса, анда чын эле коомчулук үчүн кимдин кандай иштегендиги ачыкталмак. Кара тизмеге түшүп калбоо үчүн кандай гана кызматкер болбосун таза иштемек. Бул алардын эл алдындагы жоопкерчилигин күчөтмөк. Ал мурун жеп жүргөндөр дагы деле баягы жүрөк оорусу кармай берет да. Болбойт да. Анын кызматка албаш керек. Мына жакта жаңы кадрларды, жаштарды, иштей тургандарды карап туруп анан алыш керек да. Баягы оңолбосо болбойт да. Себеби ал нарагында жок. Демек, бузук да. Ошон үчүн мен неме кылам дегенде ошо ишин жасайт, жаман ишин. Ошон үчүн эң туура маселе. Мен колдойм. Коррупцияга аралашкандарды кабыл албаш керек. Кайра ишкечи. Дагы эле баягы кылган өнөрүн кыла берет да ал адамдар. 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча бекитилген планда орун алган бул жагдай мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын баркын да көтөрөт. Ким ак иштесе гана өз баасын алууга мүмкүндүк бермек деген ой жаралат. Болбосо өлкө үчүн олчойгон кемчиликти жасагандар дагы деле кызматта. Эгерде бул план турмушка ашса, анда далай аткаминерлер кара курсактын айына барган али ишемдиктер үчүн жумушсуз калары айкын. Гүлжина Мындоева, Байман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.